28 январга карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Жапаров кыргыз-тажик чек арасындагы талаштуу аймактар тең-метең чечилгенин айтты. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик кабар агенттигине курган маегинде кыргыз-тажик чек арасын жөнгө салуу шарттары жана шахматтык тартипте жайгашкан үйлөр тууралуу сөз кылды. Жапаров чек ара талаштарын чечүүдө бир тараптын гана кызыкчылыгын эске алуу мүмкүн эмес деп белгиледи. Анын айтымында кыргыз-тажик чек арасындагы талаштуу аймактар тең-метең чечилген. Жапаров эки өлкө тең үйлөрү коңшу өлкөнүн аймагына кирип калган тургундарын көчүрүп кетүүнү макулдашканын белгиледи. Өлкө башчысы чек ара маселеси дээрлик чечилгенин, бирок процесс толугу менен демаркация аяктагандан кийин гана жыйынтыкталаарын айтты. Ал бул 1-2 жыл убакытты талап кылаарын белгиледи. Президенттин айтымында учурда чек араны документтештирүү боюнча эки тараптуу иштер жүрүп жатат. 2024 жылдын декабрь айында кыргыз-тажик чек арасындагы талаштуу тилкелер боюнча эки өлкө орток пикирге келгени кабарланган. Андан кийин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев чек аранын делимитациясы тууралуу документти Жогорку кеңешке 2025 жылдын январында киргизүүгө болоорун айткан. Анда ал кыргыз-тажик чек арасы достук келишимге ылайык чечилгенин айткан. Кыргыз-тажик чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырымды түзөт. Бирок чек арадагы такталбаган аймактардан улам маал-маалы менен кагылышуулар болуп келген. Эң акыркы ири куралдуу жаңжал 2022 жылдын 14-17 сентябрында болгон. Бишкек шаарында күч колдонуу менен 18 жаштагы кызды тоноого шектелген киши кармалды. Бул тууралуу Свердлов райондук милициясы билдирди. Маалыматка ылайык, окуя Борбор калаанын Щербакова жана Тынстанов көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Анда белгисиз адамдар кызды башка чаап, 30 000 сомдук алтын сөйкөсү менен 6 000 сомун тартып алган. Бул боюнча Свердлов райондук милициясы тоноо беренеси менен иш козгогон. Териштирүүнүн натыйжасында 29 жаштагы шектүү кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Дүйнөдөгү аялдардын бакубаттыгы жана коопсуздугун баалаган глобалдык индексте Кыргызстан бир нече жыл катары менен аялдар үчүн кооптуу өлкө деп табылган. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча өлкөдө зомбулуктан жабыркагандардын да саны өсүүдө. Жабыркагандардын басымдуу бөлүгү аялдар. Былтыр 8 айда эле үй бүлөлүк зомбулуктун 10 000ден ашык учуру катталган. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 24,1%га көп. Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековду абактан бошотуу өтүнүчү менен президентке кайрылды. Бул жөнүндө ал Facebook баракчасына жазды. Акундун айтымында ал саясатчынын абалынын оорлоп баратканына кабаттырланууда. Ал буга чейин Султанбековдун сурак маалында эс учун жоготконун эске салды. Акын Султанбеков менен анын партиялаштарына добуш сатып алуу айыбынын тагылышы ишеним жаратпай турганын кошумчалады. Анын пикиринде партия мүчөлөрүнүн соц түйүндөргө жарыялаган сүйлөшүүсүндө алар добуш сатып алууну эмес, а шайлоодо иштеген адамга айлык төлөп берүүнү талкуулап жатышкан. Акун ошондой эле Султанбековдун кармалышы мыйзамсыз болгонун, анткени шаардык кеңештин депутаттыгына талапкерлер кол тийгиз болуп саналаарын белгиледи. Акун азыр Султанбековдун боштондугун Европарламент, Бириккен Улуттар уюмунун тынч жыйындар боюнча атайын баяндамачысы, Бириккен Улуттар уюмунун жаштар боюнча ассистенти жана социнтерндин жетекчилиги талап кыла баштаганын кошумчалады. 24 январда Султанбеков Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын имаратында эс учун жоготкон. Адвокат Айдана Исраилованын айтымында Султанбековдун абалы өтө оор жана ал ооруканага жаткырылышы керек. Саясатчы кармалган күндөн тагыраагы 72 күндөн ашык убакыттан бери ачкачылык акциясын улантууда. Жаза аткаруу кызматы Султанбековдун абалы канааттандырарлык деп бааланып жатканын жана ал ТИЗО 1-дин дарыгерлеринин көзөмөлүндө экенин билдирүүдө. Темирлан Султанбеков жана анын партиялаштары Ирина Карамушкина менен Уроза Түрксевер былтыр ноябрдын ортосунда добуш сатып алуу шеги менен кармалган. Азиянын бириккен күрөш дүйнөсү Айсулуу Тыныбекованы 2024 жылдын жыйынтыгы боюнча Азиянын эң мыкты балбаны деп тааныды. Өткөн жылы кыргызстандык спортчу 5 турнирге катышып 5 медаль уткан. Париждеги Олимпиада оюндарында коло медаль тагынган. 2024 жылдын октябрь айында Тыныбекова Кыргызстандагы кыз-келиндер күрөшү федерациясынын жетекчиси болуп шайланган. Айсулуу Тыныбекова Кыргызстандагы эң көп пайге жеңген спортчулардын бири. Ал Азиянын 6 жолку чемпиону, дүйнөнүн 3 жолку чемпиону. Олимпиадада 2 рет пайга уткан, дүйнө кубогунун ээси.